Урматтуу Пан Ги Мун мырза, менин Корея Республикасына болуп жаткан расмий сапарымдын алкагында жеке таанышып, жолугушуп жатканыма өтө кубанычтамын. Сиз менен бүткүл адамзатты ойлондурган көйгөй тууралуу климаттын өзгөрүү маселеси боюнча ой пикир алмашууга абдан кызыктармын. Урматтуу Пан Ги Мун мырза, заманбап Кыргызстан тууралуу сизге бир-эки ооз сөз айтып кетким келип турат. Учурдагы тилекке каршы болуп жаткан дүйнөдөгү татаал геоэкономикалык шарттарга карабастан өлкөбүз туруктуу экономикалык өсүүнү камсыз кылып келүүдө. Биз жаңы өнүккөн Кыргызстанды куруу үчүн өлкөгө алдыңкы технологияларды жана инвестициялар тартуу боюнча тынымсыз аракеттерди көрүп келе жатабыз. Соңку 3 жылда Кыргызстандын экономикасы өсүш динамикасын көрсөттү. Ички дүң продукциянын өсүшү жылына орточо эсеп менен 9%-ды түздү. Акыркы 10 айда ички дүң продукциянын өсүшү 9,6%-ды түздү. Жылдын аягына чейин 10го чейин жетет деп турабыз. Мындан тышкары биз коррупция менен чечкиндүү күрөшүп жатабыз. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча толук масштабтуу иштер жүрүп жатат. Уюшкан кылмыштуулукту биз түп тамырынан бери жоготтук десек толук туура болот. Мындан тышкары биз инвесторлорго жаңы ыкманы киргиздик. Инвесторлордун ишенимин жогорулатууга, жагымдуу инвестициялык климатты жана бизнес чөйрөнү түзүүгө багытталган тийиштүү мыйзамдарды кабыл алдык. Жакында эле Кыргызстанга болгон өз сапарынын учурунда Бириккен Улуттар Уюмунун катчысы, башкы катчысы урматтуу Антонио Гутерриш мырза, буга чейин Кыргызстан уйкудагы сулуу болсо, ал эми азыр биздин өлкөнү чапканаттай баратат деп салыштырган эле. Бүгүнкү бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизди урматтуу төрага мырза Кыргыз Республикасына келип, биздин өлкөдө 2015-жылдагы сиздин акыркы сапарыңыздан бери болгон структуралык өзгөрүүлөргө жана башка өзгөрүүлөргө өзүңүз күбө болуп кетүүгө чакырамын. 존경하는 Жапаров Киргиз 대통령. Саламатсызбы, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мен Кыргызстанды ЮНде иштеп жаткан кезимде 2013-жылдын апрелинде жана 2015-жылдын июнь айында барып келгенмин. Азыркы кезде чындыгында Кыргызстан азыркы кезде жүгүрүп учуп бараткан атка окшотуп элестетсе болот. Ошондой темпте азыр өсүп баратканын байкап турабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы Антонио Гутерриш айткандай эле Кыргызстан уйкудагы сулуу деп сүрөттөп кетиптир. Ошондой мен дагы ошол сүрөттөгүдөй эле Кыргызстанды ошол сулуу уйкуда жатып азыр кайра ойгонуп жаңы өзгөрүүлөргө баратканын байкап турам. Мен оондон кеткенден кийин бир нече должностьти алдым. Азыр мен Глобалдык жашыл өсүү институтунун директору боломун. Кыргызстан Глобалдык жашыл өсүү институтуна мүчө болуп катталганын билемин жана Кыргызстанда ошол институттун офиси ачылган. Келечекте Кыргызстанда климаттын өзгөрүшүнө каршы түрдүү проекттер иштелип чыгат деген үмүттөмүн. Урматтуу президент мырза, мени Кыргызстанга Глобалдык жашыл өсүү институтунун директору катары чакырдыңыз. Мен анда сиздин чакырууңузду кабыл алып, келечекте барып келүүнү максаттап жатам. Биз өзүбүздүн тарабыбыздан Глобалдык жашыл өсүү институту Кыргызстанда тез кездешүүчү, болуп туруучу кургакчылык жана сел чыгуу боюнча өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтө алабыз деп ишендирип айта аламын. 도와줄 수 있는 그 기회를 갖게 돼서 아주 기쁘게 생각을 합니다.